Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө жөнөкөй арабат жасоочу салаттын рецепти менен бөлүшөмүн. Бизге баклажан керек. Баклажанды узунунан туурап алабыз. Баклажандарды туурап бүткөндөн кийин бадыраңды дагы узунунан бирдей көлөмдө туурап алабыз. Видеодо көрүп турганыңыздардай бардыгын ирети менен туурап жатам. Баклажан жана бадыраңды туурап бүткөндөн кийин болгарский кызылы же болбосо ушундай жашыл өзүңүздөргө жаккан бир түстү алып, аны дагы тазалап узунунан туурап алабыз. Бадыраң, баклажан жана помидорлорду ирети менен туурап алгандан кийин кызыган майга биз баклажаныбызды салып кызартып кууруп алабыз. Баклажандын бардыгын салып кууруй турган болсоңуздар, сиздерге көбүрөөк убакыт кетип калат. Ал эми ушундай кылып, видеодо көргөндөй кылып аз-аздан салып куурусаңыздар, убактыңыздар үнөмдөлүп, бат кууруп бүтөсүздөр. Баклажандар куурулуп жатканда 4-5 тишче чеснокту майда кылып туурап алабыз. Чеснокторду туурап алганга чейин баклажандар да кызарып куурулуп чыкты. Андан кийин чеснокту кошобуз. Татымына жараша туз, кориандр кошуп, көз өлчөм менен бир аз ашкана оксуздан да кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мына достор, бүгүн сиздер менен берекелүү жана даамдуу өзгөчө кооз салаттын рецепти менен бөлүштүм. Бетине ушундай кылып ак күнжүттөн дагы бир аз себелеп коебуз. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эгерде каналыма каттала элек көрүүчү болсоңуз, анда азыр катталганды унутпаңыздар. Жана четтеги коңгурочуну басканды дагы унутпаңыздар. Сиздер менен ар дайым ушундай өзгөчө жана даамдуу видео рецепттер менен бөлүшүп турамын. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуп, ден соолукта болуңуздар.